Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Исхак Пирматов Кумтөр боюнча күнөөлүү деп табылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматов Кумтөр боюнча күнөөлүү деп табылды. Мындай чечимди Бишкек шаарынын 1-май райондук соту чыгарганын аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 9-сентябрь күнү райондук сот жаза кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүгү менен күнөөлүү деп таап, ага карата 3000 эсептик көрсөткүч, тактап айтканда мамлекеттин пайдасына 300 000 сом өлчөмүндөгү айып салуу түрүндөгү жаза берилген. Экс-депутат УКМК тарабынан Кумтөр ишиндеги жемкорлукка шектелип кармалып кайрадан бошотулган болчу. 2015-жылы жогорку кеңешке келген Исхак Пирматов мандатын 28-майда өз каалоосу менен тапшырып берген. Мончого түшкөндөй эле пакистандыктардын ысык көлдө жуунуп жаткандагы видеосу кызуу талкуу жаратты. Интернет желесинде эки пакистандыктын ысык көлдө самынданып жуунуп жаткандагы видеосу тарап, коомчулукта кызуу талкуу болууда. Видеодон эки жарандын самынданып жуунуп жатканын байкоого болот. Камчыбек Ташиев кууса куйтко бирок качпайт. Ташиев байлыгын чет өлкөгө чыгарып жатат, анан жакында өзү качып кетет экен деген сыяктуу маалыматтардын таратылышы эмнеден кабар берет. Биринчиден, бул ушак сөздү дал ошол өздөрү качып конуп, алдап, кыргыз элин тоноп жеп жүрүп, бүгүн элдин акчасына ээлик кыла албай калган арам тамактар чыгарганы анык. Экинчиден, Камчыбек Ташиевдин өмүр таржымалы мүнөзүн баарыбыз жакшы билебиз. Башкасын айтпай эле коелу. 2010-жылдагы кандуу июнь окуяларында кыргыз эли кан жутуп калган күндөрү. Ташиев жанын тобокелге салып, согуш ичинде жүрбөдү беле? Ошол учурда ким кайда качып кетти эле? Ошол учурда азыркы баатырларыңар кайда жашынып жатышты эле? Ташиев эч качан кыргыз элине кыянаттык кылган эмес жана эч качан кылбайт. Камчыбек эч качан элин таштап качкан эмес, эч качан эч жака качпайт. Камчыбек Ташиев кууса куйтко бирок качпайт. Камчыбек Ташиев арам тамактарды, бузукларды жанчып жок кылмайынча токтобойт. Камчынын шенгени жараткан Аллах Таала, таянганы карапайым кыргыз эли. Үчүнчүдөн, Ташиевди каралап болор-болбос сөздөрдү жазып аткандардын баары саясатта күнү бүтүп, кыргыз коомунан өз ордун жоготкондор. Кыргыз элим, көзүңдү ач, алданба, азгырылба. Камчы менен садырга күч бол, мамлекетиңди текке-пекке сагызган кузгунга окшогон шакалдардан сактап кал деп жазат Назар пресс-кейже. Алып баруучу Алексей Филатов оор абалда реанимацияга түшүп, ИВЛ туташтырылды. Анын айтымында Алексей Филатовдун коронавирус илдети аныкталган. Достор, менин окуучум, тил алып баруучу Алексей Филатов жандандыруу бөлүмүнө жатып калды. Ага ИВЛ аппараты туташтырылды. Сатурациясы 89, абалы өтө оор. Анын сакайып кетүүсү үчүн баарыңыздар дуа кылып коюңуздарчы. Лёша эң сонун адам жана ар дайым жанымда жүргөн эң мыкты окуучум. Кудайдан ага күч-кубат берүүсүндө дуа кылып отурам. Жараткан биздин дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Качан жалпы эл дуа кылып, тилек айтканда кыйынчылык бат өтөт. Лешонка, жакыным, жаша деп жазган ал. Садыр Жапаров Касым Тыныстановдун эстелигине гүл коюп, чөйрөсү менен сүрөткө түштү. 9-сентябрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргыз профессору, акыны, кыргыз жазмасынын негиз салуучусу, чыган мамлекеттик ишмер Касым Тыныстановдун туулуп өскөн Ысык көл областынын Чырпыкты айылында орнотулган эстелигине гүл койду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, быйыл Кыргызстандын белгилүү чыгаан инсандары Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгын урматына мааракелик иш-чаралар республикалык деңгээлде өтүп жатат. Ушул эле жерде президент Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар, алардын арасында Касым Тыныстановдун туугандары жана чөйрөсү менен баарлашты. Айылдын аксакалдары жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясатка колдоосун билдирип, өлкө башчысына мамлекеттик программаларды жана реформаларды ишке ашырууда ийгилик каалашты. Токаев 2022 жылдын башында Кыргызстанга келет. 8-сентябрда Нур-Султан шаарындагы Ак Ордо мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Дастан Дүйшөкеев президент Касым-Жомарт Токаевке ишеним грамотасын тапшырды. Дүйшөкеев өз ишинде эки өлкөнүн ортосундагы жакшы коңшулуктун, өз ара түшүнүшүүнүн жана ар тараптуу кызматташуунун негизинде пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө ниеттенип жатканын белгиледи. Токаев салтанаттуу сөзүндө Кыргызстан менен стратегиялык өнөктөштүктүн маанилүүлүгүн белгилеп, ушул жылдын март айында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Казакстанга болгон иш сапарынын жыйынтыктары кызматташтыкты кеңейтүүдө
таяныч болорун белгиледи. Мындан тышкары Казакстандын башчысы 2022-жылдын башында Бишкекке жоо иретинде баруу ниетин ырастады. Жанар Акаев кыска аралыкта 3-партияга өткөнү калды. 2015-жылы Жанар Акаев КСДП менен депутат болуп түз эле жүргөн. Анан президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигине каршы чыгып, кийин Атамекен партиясы менен парламенттик шайлоого аттанды. Быйыл болсо Алтынбек Сулаймановду жандап, экөө улам чогуу түшкөн сүрөттөрүн чыгарып келе жатышат. Сыягы Өмүрбек Текебаевди таштап жаңы күчтөр менен биригүүнү ниет кылгандай. Жанар Акаев көп учурда адилеттүү пикир айтканы менен улам партия өзгөртө берсе, туруксуз саясатчы катары тескери үлгү жасап коет да. Ушул жагын эске алса не деп жазат Азия News. Репер Татаулан президенттен белек алды. Репер Татаулан президент Садыр Жапаровтан саат белек алды. Бул туурасында ал социалдык тармактагы баракчасына жазып сүрөтү менен бөлүштү. Алмазбек Атамбаевди сындасам 10 жылдык сүргүнгө сүрдү. Садыр Жапаров чын эле айкөл адам экен. Сындасам саат берди. Эми ыраазымын Садыр Жапаров. Мени аянтка чакырбагандар эми чакырып көргөзүп тургула. 10 жылдык сүргүндөн амнистияга чыктым деп айтылат анын билдирүүсүндө. Афганистандагы элчи Мирослав Ниязов кызматынан кетти. Кыргызстандын Афганистандагы элчиси Мирослав Ниязов ээлеген кызматынан бошотулганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Маалыматта Ниязов ишинен өз ыктыяры менен кеткени айтылды. Эскерте кетсек, элчи кызматына ал 2019-жылдын март айында дайындалган. Сыймык Жапыкеев акчанын күчү менен бир мандаттуу округдан шайлоого аттанса. Былтыркы төңкөрүштөн кийин Финполицияны жарым жыл жетектей калган Сыймык Жапыкеев байып генерал-майор чин даражасында алган. Андан соң аз убакытка Ысык Көл областынын прокурору болду. Кызматка кул эместей таризде текеберлене кеткен. Жаз жай айлары жер кыдырып, чер жаза эс алгандан кийин парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан чыга турганы айтылууда. Кичи мекени тоң Жетөгүз аймагынан ат салышса, каражаты кыйла жетери алдыртан болжонууда. Бери жагы $300–400 миң чачышы мүмкүн. Бирок Сыймык Жапыкеевдин былтыркыдай саясий рейтинги жок. Соц тармакка пикир жазса же сүрөтүн илсе эле көпчүлүктөн жеме угуп, таландыда калып жатканы жашыруун эмес. Бийликке оппозиция катары аттанууга даабай турат. Сыягы биз билбегенде илинчеги барбы? Булак Азия News. Казакстан Афганистандын жаңы бийлиги менен кызматташууга даяр. Казакстан Афганистандын жаңы бийлиги менен гуманитардык көйгөйлөрдү чечүү үчүн конструктивдүү байланыш түзүүгө даяр. Бул тууралуу президент Касым-Жомарт Токаев билдиргенин Спутник Казакстан жазды. Өлкө лидери чет элдик элчилерден ишеним грамоталарын кабыл алып жатып, Афганистан боюнча кеп козгогон. Президенттин сөзүн маалымат катчысы Берик Уали Facebook баракчасына жарыялаган. Башынан көп азап өткөргөн мамлекеттин гуманитардык көйгөйлөрүн чечүү максатында жаңы бийлик менен конструктивдүү байланыш түзүүгө даярбыз деген Токаев. Ал ошондой эле Афганистан стабилдүү, суверендүү, бирдиктүү өз ара жана коңшулары менен тынчтыкта жашаган өлкөгө айланышы керектигин белгилеген. Казакстан сиздердин мамлекет менен зомбулукту, баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүн, көзөмөлсүз миграцияны алдын алуу максатында кызматташууга даяр. Эл аралык коомчулук ушул өткөн мезгилде Афганистанды көз жаздымда калтырбашы керек, деди Токаев. Эске салсак, августтун башында Талибан кыймылы активдешип, Афганистандын өкмөттүк күчтөрүнө чабуул кое баштаган. 2021-жылдын 15-августунда Борбор шаары Кабулга кирип, президенттик сарай алардын көзөмөлүндө калган. Ал эми 16-августта Афганистандагы согуш аягына чыкты деп жар салып, жакын арада өлкөнүн башкаруу формасы аныкталарын айтышкан. 31-августка караган түнү АКШ аскерлери буга чейин көзөмөлүндө турган Кабул аэропортун таштап чыгып кетишти. Паншер провинциясы Афганистанда талиптерге каршылык көрсөтүп жаткан жалгыз аймак болчу. Бирок 6-сентябрда талиптер бул аймакты дагы толугу менен көзөмөлүнө алганын жар салды. Кыргызстан, Россия жана бир катар мамлекеттерде ишмердүүлүгүнө тыюу салынган уюм. Булак Назар News.